Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 7 бөлүм. Арсар менен Соня базарда тыным албай иштеп атышты. Эми болушунча көбүрөөк акча чогултуп, батыраак кетүүнү көздөп калышты. Арсар, тигинин сени кыязы унутканго дейм я. Эмгиче бизди таап келет эле, базарга чыкканыбыз 2 айдан ашты го, деди Соня бир күнү. Ой, Соня, эстетпечи ошону. Арсар аны эстегенде кыжыры келе түштү. Балким, аныңды чын эле машина тебелеп кеткен болсочу. Машина тебелебей эле бандиттер атып кеттир. Байкуш, ошентиптирби? Куран окутуп койбойлубу? Соня, койчу ошону, эстебей эле коелчу. Шайтанды эстесең шапалдыңда пайда болот дегенди билесиңби? Ой, эмне экенин билбейм. Таң заарынан эле ошол оюмдан кетпей атко, бизди ойлоп аткан чыгар я. Ойлобой омуран калсынчы ошол. Арсар айтуу оозун жыйгыча Соняны жон саандан аткып алды. Ай, эмне кылып атасың? Арсар ооруган санын ушалап туруп калды. Сонянын көздөрү алайып, базардын аркы башынан келе жаткан кишини карап калыптыр. Арсар да көргөн көзүнө ишенбей жалдырап калды. Ошол. Өлүп кеткир кайдан чыга калды? Айттым эле го эстебе деп. Арсар тиш арасынан ызырынды досуна. Ой, бул чыныгы шайтан го я. Шапалдыбызда пайда боло калганын кара. Соня Арсардын колун бекем мыкчып, келе жаткан Капаровичтен көзүн алууга кудурети жетпей турду. Аңгыча Садыр Капарович Арсарлардын маңдайына келип калды. Арсар, сен кайдан бул жерде? Садыр Капарович чындап таң калган адам өңдөндү. Садыр Капарович, саламатсызбы? Арсар өзүн зордоп араң жылмайды. Саламатчылык. Силер башка дүкөн албай эле ушул жерде иштеп атасыңарбы? Биз убактылуу иштей берели дедик, ылайыктуу дүкөн табылбай атат. Арсар ушуну ойлоп таба калды. Ошондойбу? Анда тиги дүкөнүңөрдү шашпай сатсаңар болмок экен да. Дегенде алчу дүкөнүңөрдү таап, анан сатсаңар болмок. Ошо, биз жакшы ойлонбой иш кылыптырбыз. Жаштык кылдыңар да. Анан эми ушул базарда иштеп атасыңарбы? Мен дайыма ушул базардан жемиш ала кетем үйгө. Менин үйүм ушул базарга жакын. Эмнегедир бала кезимден базардан соода кылганды жакшы көрөм, деди Садыр Капарович. Андай болсо, базарда эле соодагер болсоңуз болмок экен. Арсар бир эсе тамашалап, бир эсе какшыктады. Убагында сооданы да кылып көргөнбүз, Арсар. Мен бүгүн ырас эле келген турбаймынбы бул базарга? Садыр Капарович кара күчкө жылмайды. Сени кезиктиргениме абдан кубанычтамын. Мен дагы абдан кубанычтамын, демиш болду Арсар. Кезикпей талаада калсаңчы, деп ойлоду ичинен. Арсар, балким мен силерге жардам бере алармын. Менин бир таанышым дүкөн сатып атат, ошого сүйлөшүп көрбөймүнбү? Деди Садыр Капарович. Арсар көйгөй жөндө шек билдиргиси келбей атканына таң калды. Эч нерсе болбогон адамдай го бул. Биз өзүбүз да бир дүкөн таап атабыз. Бирок азырынча сүйлөшүп бүтө элекпиз. Биротоло чечишип алгыча бекер отурбай базарга чыга берели дедик. Арсар шашылыш ойлоп тапты жоопту. Жакшы анда. Садыр Капарович дагы эмне дээрин билбей ойлонуп калды. Көрчү, таба калган жообун. Эми эле дүкөн табылбай атат деди эле. Эми кандай кылышым керек?
Арсар, эгерде бир маселелер болуп калса, тартынбай эле кайрыл, мен колумдан келген жардамды берем, деди. О, рахмат сизге, мага көп эле жардам бердиңиз, дайыма эле сизден жардам сурай берсем болбойт го, деди Арсар. Арсар, мен жакында такыр бошой албай калышым мүмкүн. Мен сага айттым эле го, жаңы кызматка көтөрүлгөн атам. Бүгүн ырас жолуктук. Күн да сонун болуп турат. Шаар четине чыгып келсек кандай болот? Бир аз таза аба жутуп эс алып келели. Эс алсак жакшы болот эле, бирок биз бүгүн товарды көп алып алганбыз. Сат бүтпөсөк чирип кетет го, деди Арсар. Эми мындан кантип кутулаарын билбей айласы кетти. Таптакыр кес айтып салгысы деле келет. Бирок анда бул дароо балдарга асылып бир жамандык кылаары бышык. Кылтакка түшкөн коёндой тыбырчылап турду Арсар. Ой, ошо элеби? Кана, бергилечи мага бүгүнкү товарыңарды, деди Капарович чечкиндүү. Арсар менен Соня бири-бирин тиктеп калышты. Бул эмне дейт я? Кандайча баарын? Соня жалдырап карап калды Садыр Капаровичти. Ошондойчо эле, бүгүнкү соодаңарды мен жүргүзөм. Мага баарын тартып бергиле, болгула. Арсар артында жыйылып турган мүшөктөрдү карап койду. Мунун баарынбы? Арсар, мен түшүнүктүү эле айттым го. Баарын. Мен базарга келген аларманмын. Мен каалашымча алам да. Жөн эле койсоңузчу. Болуптур, мен барайын сиз менен. Соня калып соода кыла берсин, деди Арсар. Жок Арсар, мен айтпадымбы? Мага баарын тартып бергиле. Соня эгер кааласа биз менен барсын. Балким Сонянын деле эс алгысы келип аткандыр, деди Садыр Капарович оюнан кайтчу түрү жок. Болуптур анда. Арсар аргасыз макул болду. Бирок көпкө күтүп каласыз го. А мен силер тартып бүткүчө бир жака барып келе калам. Силер мени алдабайт болушуңар керек деп ойлойм. Садыр Капарович саатын карап жылмайып койду. Мен келгиче баары даяр болсун. Мен 1 сааттын ар жак бер жагында келип калам. Макул, биз даярдап коебуз, деди Соня. Соня, бул эмне кылганы? Капарович кеткен соң Арсар Соняны суроолуу тиктеди. Мунун жинди болуп калган неме өлөйүн. Сени көргөндө өзүн жоготуп коет экен го. Эми мынча жашылчаны кайда алып барат? Жашылчаны кайда алып барса анда алып барсын. Бирок биз аны менен тоого барышыбыз керек болуп калбадыбы? Барса барабыз. Ай, сен эмне эле коркуп атасың? Бул сени жебейбейт. Бул мени жей албайт албетте. Бирок жегенден жаман кылат го. Андан көрө жеп жиберсе гана. Арсар, бир аялдын амалы 40 эшекке жук болот дейт. Коркпо. Бир айласын табабыз. Азырынча алдап турбасак өзүң билесиң да мунун эмне кылаарын. Ооба, аның да туура. Арсар эсине келе калды. Биз бүгүн муну менен барбасак болбойт го. Деги эле экөөбүз туура эмес кылган экенбиз. Биз башка базарга чыксак болмок экен. Эми аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы болоору болду. Андан көрө мени кошо чакырганына сүйүн. Мен ушундай сүйүнүп атам дейсиң. Наконец-то мени да эс алууга чакырышты. Соня тамашалап, алакан чаап жиберди. Болдучу Соня, ошонун эмнесине сүйүнөсүң? Арсар, мен сенин жаныңда болоорума сүйүнүп атам. Бул эшектин оюнда эмне бар экенин ким билет? Экөөбүз чогуу барсак, кичине сестенер. Бул бизди кокустан таап алдыбы, же дагы аңдытып жүрөбү? Эгерде аңдытып жүргөн болсо, биздин акчаны алдырып ийгенибизди билиши мүмкүн. Билип туруп сынап атабы? Эгерде андай болсо кантебиз, Соня? Арсар, эгерде бул билген болсо, анда биз танбайлы. Андан көрө мындан жардам сурайлы. Ошол бандиттерди таап берди. Оо, анда биз буга өмүр бою карыздар болуп калабыз го. Анан эмне кыл дейсиң? Билбейм, Соня. Ушул жерде оюм чаташып атат. Бул атайын эле келди окшойт бул жерге. Демек, билген биздин ушул жерде экенибизди. Билсе, анда бул бизди дагы эле аңдытып койгон. Аңдытып койсо, биз жөнүндө баарын билет.
Демек, акчаны алдырып ийгенибизди да билет. Ошондо биз өзүбүз эле айтышыбыз керекпи акча жөнүндө? Эй, Коломбо, болду чеми, бара көрөрбүз. Андан көрө тездейли, убакыт өтүп атат, деди Соня саатын карап. Экөө мүшөктөрдү таразага тарта башташты. Капарович жалгыз келбей, жанына 2 киши ээрчите келди. Жумушчу кийимдер менен жүргөнүнө караганда, ээрчите келгендери товарды жүктөшөт окшойт. Кана кыздар, бүттүңөрбү тартып? Деп сурады көтөрүңкү маанай менен Садыр Капарович. Бүттүк, мына. Арсар товардын саны, баасы жазылган бир тилим кагазды Капаровичке карматты. Буларды ала берсеңиз болот, деди жыйылган мүшөктөрдү көрсөтүп. Кана жигиттер, алгыла, баарын толук балдар үйүнө жеткиргиле, деп буйруду Капарович жумушчуларга. Жумушчулар үнсүз ишке киришти. Балдар үйүнө дейсизби? Арсар чала угуп калдымбы деп сурады. Ооба, Арсар, мезгил менен ушинтип балдар үйүнө жардам кылып коюп турам, деди Капарович каадалуу. Ошондой деңиз. Болбосо биз баятан башыбызды катырып аттык эле, мунун баарын кайда алып барат деп. Арсар, бүгүн баш катыра турган эч нерсе жөнүндө ойлобош керек. Бүгүн эс алалы. Тоо арасындагы эс алуучу жайга келишти. Ажайып кооз жерди көргөндө Арсар Алмаз менен тоого барганын эстеди. Жүрөгү жанчылып, эх, Алмаз, эмнеге жашоодон ушунча эрте кеттиң деп, ичине батпай кеткен арманын бир үшкүрүк менен чыгарып алды. Көзүнө тегеренген жашты кирпиктерин бат-бат ирмеп кайра катты. Анын маанайы чөгө түшкөнүн сезген Соня, болду эми дегенсип тымызын белги берди. Арсар башын көтөрүп, эч нерсе болбогон адамдай жылмайып койду. Соня ыраазы болуп көз кысты. Садыр Капарович сүйүнгөнүнөн кыңылдай ырдап, машинесинен ар нерселерди алып, жанына келе калган кызматчыга карматты. Мына кыздар, биз бүгүн ушул жерге жакшылап эс алалы. Жумуш дей берип, эс алууну таптакыр унуттук. Анда санда эс алуу да керек экен. Кана эмесе киргиле бул жака. Дасторкон даяр. Бир аз тамактанып алып, таза абага чыгалы, деди Садыр Капарович таазим менен жол көрсөтүп. Бул жердегилер Капаровичти мурунтан тааныган немелер экенин баамдады. Баары урмат менен учурашып, анын алдында бөжөңдөшөт тимеле. Жалаң жыгачтан салынган чакан үйлөр атайын эс алуучуларга ылайыкталган мейманканалар экен. Шаркыраган суу, тегереги карагай, бадал чер, белден буралган чөптөр, гүлдөр эс алган адамды жашартып койчудай. Арсар баардык азаптарын унутуп, тоонун таза абасына магдырап эс алгысы келди. Бирок жүрөгү тынч эмес. Алда кандай болот эми деген санаа кууса кетпей, мээсинде чаркайланат. Арсар, сен бир нерсени ойлоп аткандайсың. Эмне болду? Садыр Капарович абайлап сурады. Жок, мен эч нерсени ойлобой элемин. Баары жакшы. Жаратылышка суктанып атам. Сонун жер экен. Киремесе, кире кой. Садыр Капарович Арсарды алдыга өткөрүп, Соняны өткөрбөй өзү кирип кетти. Соня аргасыз Капаровичтин желкесин жек көрүү менен карап, артынан кирди. Чакан залдын ортосуна дасторкон даярдап коюшуптур. Жөн салды эле ар нерсени сүйлөшүшүп, тамактанышты. Эми тышка чыгалыбы? Тоону аралап бир аз сейилдейли, деди Капарович. Ооба, ошентели. Арсар сүйүнүп кетти. Тоо арасын өрдөп, өйдө кеткен жол менен жөө басышты. Арсар менен Капарович алдыда баратышты. Аларды коштоп чыккан кызматчы Соня менен кобурашып, артта келе жатышты. Бир топ жерге жеткенде жол экиге айрылат экен. Арсар тоо койнунун кооздугуна суктанып, Капаровичтин катарында кете берип,
Сонялардын артта калганын көрбөй калыптыр. Сонялар кайда кетишти? Жүрөгү тыбырчылап, элеңдей Соняларды издеди Арсар. Арсарга батыр болбо. Алар келе жатышат. Тетиги борчукту көрдүңбү? Ошол борчуктун ар жагында сонун жайык бар. Ошол жерге барып токтойбуз, деди Капарович бейкапар. Арсар улам артын кылчактай карап, аргасыз жолун улады. Борчуктун артында чынында эле алакандай жайык бар экен. Тегирегин карагайлар, ак кайыңдар курчаган жайык отуруп эс алууга үнсүз чакырып турат. Капарович жайыктын ортосундагы көк шиберге отурду. Кел, бул жерге отура туралы тигилер келгиче. Арсарды жанына чакырды. Арсар бир аз оулагыраак отурду. Капарович өзү Арсарга жакын жылды. Арсар, эмне эле менден оолактайсың? Мен ошончо эле коркунучтуу адаммынбы? Деди жалооруй. Жок, мен оолактаган деле жокмун, деди Арсар. Канчалык коркунучтуу адам экениңди өзүң билсең гана, деп ойлоп койду ичинен. Капаровичтин жүрөгү дүкүлдөп, Арсардын жакындыгынан башы айланып, ушул учур кайра кайрылып келбестир деп, бербей кеткен бейбаштык менен Арсарды күтүүсүздөн өзүнө тартып, бекем кучактады. Арсар торго түшкөн балыктай туйлап жиберди. Ой, сиз эмне кылып атасыз? Кое бериңиз, деп Капаровичти болгон күчү менен түрттү. Килейген эркекке алы келеби? Капарович аны ого бетер бекем кысып, өпкүлөп жиберди. Арсардын денесин муздак тер басып, катуу кыскан кучактан бошуна албай деми кыстыгып чыкты. Денесине жылаан оролуп, оп тартып бараткандай жан дүйнөсүн муздаткан сезим пайда болду. Кое бериңизчи, тетигинде бирөө карап турат, деп кыйкырды. Кана, ким жүрөт? Капарович Арсарды кое берип, эки жагын элеңдей карады. Арсар учурдан пайдаланып, ордунан тура калып, жанагы келген жол менен ылдый жүгүрдү. Жолдон Соняны издеди. Ал эч жерде көрүнбөйт. Ызасына чыдабай ыйлап жиберди. Мако жаным, эмнеге келдим? Сооп болот мага. Мейман үйгө жеткенде алдынан ал жерде иштеген аял утурлай чыкты. Ой, эмне болду? Садыр Капарович кайда? Деп сурады. Ал кел атат артта. Мен жаныма келген кыз кайда кетти? Деп сурады Арсар жини менен. Аның силер менен чогуу эле кетпеди беле? Аныңды мага кайтартып койдуң беле? Деди аял тырчый түшүп. Арсар эмне дээрин билбей унчукпай калды. Кечирип коюңузчу, мен катуу айтып ийдим окшойт. Уялганынан кечирим сурады. Деги эмне болуп кетти? Сен эмнеге ыйлап атасың? Аял да жоошуй түштү. Жөн эле эже. Кызык, бул жерге келгендер жыргап жүрүп кетишчү эле. Сен болсоң келелек жатып ыйлап атканыңа жол болсун. Сен эмне, зордоп алып келиштиби бул жерге? Жок, мени эч ким зордогон жок. Мен өзүм эле келгем. Андай болсо эмне ыйлап атасың? Жыргайын деп келген соң жыргай бербейт белең? Эже, мен бул жерге өзүм эле келдим. Бирок мен келүүгө мажбур болгом. Суранам сизден. Менин жаратымды чукубаңызчы. Арсар ыйлап жиберди. Ай, кир анда үйгө. Капарович келгенде өзүңөр чечишип алгыла, деп аял жулкулдап алдыга кирип кетти. Арсар тепкичке отуруп Соняны күттү. Кайра издеп барайын десе, Капарович астынан чыга калабы деп коркот. Аңгыча бурулуштан Капарович да көрүндү. Арсардын бүткөн бою дүркүрөп ичиркенип алды. Эмне болот деп коркуп кетти. Арсар, кир үйгө, сүйлөшөлү, деди Капарович ачуулуу. Арсар унчукпай үйгө кирди. Төрдөгү диванга чалкалай отурган Капарович сөздү эмнеден баштаарын билбей ойлонуп калды. Арсар, мен баарын түшүндүм. Сен мени өзүңдүн теңиңдей көрбөйт экенсиң. Бирок чөптү кор көрсө, көзгө зыян деген кеп бар. Мени кордогон адамдарды мен эч качан кечирбейм, деп Капарович
тиштерин кычыратты. Арсар эмне деп жооп берерин билбей унчукпай отурду. Эмнеси болсо да эми бул экөөбүз кыл чайнашканы калдык окшойт. Мен сизди кантип кордодум, же сиз мени кордодуңузбу? Арсар башын көтөрүп Капаровичти тике карады. Капарович Арсардын көз карашынан жалтанып, көзүн ала качты. Карышкырдын көк жалындай болгон атаңдын оозун урайын. Бул канчалык каршылашкан сайын мен ошончо жакшы көрүп атам муну. Бул эмне болгон балекет? Арсар, мен сага колумдан келген жакшылыктардын баарын кылгым келет. Бирок сен менин ал аракеттеримди түшүнгүң келбейт. Эмнеге? Биринчиден, мен сизден жакшылык кылыңыз деп суранган жокмун. Экинчиден, мен сизди адам катары абдан сыйлайм. Бирок сиз менден менин кудуретим жетпеген нерсени талап кылып атасыз. Мен эми сизге ачык эле айтайын. Мен сиздин көңүлдөшүңүз боло албайм эч качан. Эгерде жөн эле адамдык мамилебиз жакшы болсун десеңиз, мен каршы болбойм. Эгерде ага макул болбосоңуз, анда билгениңизди кылыңыз. Мен сизден корккон үчүн гана келдим бул жерге. Балдарымды алып коебу деп корктум. Эми болсо, мен антип коркпойм. Баарын сот аркылуу чечели. Балдарды ушунча жыл асырап бакканымды сот деле эске алат го деп ойлойм. Күнөөм үчүн жазамды алайын. Анан балдарды мыйзамдуу түрдө асырап алам. Ошондой болгон жакшы болот окшойт. Мындан кийин менден эч нерсе үмүт этпеңиз. Мен сизди эч качан сүйө албайм. А сүйбөгөн соң, сиз менен эч качан жакын боло албайм. Арсар бир дем менен айткысы келгендин баарын айтып алды. Көзүрү колдон суурулуп баратканын сезип, Капаровичтин жүрөгү кысылып, заманы тарып кетти. Ата канат, ушуну угат белем. Бул эми мени ачык эле келекелеп атат го. Демек, баары мыйзам ченемдүү болсун дечи. Сен чындап эле ошону каалап атасыңбы? Капарович көзүнүн чаары чыгып, Арсарды жутуп жиберчүдөй карады. Ооба, ошондой болсун. Бирок мен бир нерсеге таң калып атам. Сиз эгерде мен сиздин талабыңызды аткарсам, мыйзамды көз жумду кылып коймоксуз, туурабы? Анда сиз балдарды мыйзамсыз багып алганым жөнүндө таптакыр унутуп калмаксыз. Демек, мыйзам сизге өз максатыңызга жетиш үчүн колдонуучу курал, туурабы? Арсар Капаровичти тешетиктеди. Ал унчукпай туттугу отурду. Эч нерсе деп жооп берген жок. Ооба, мен балдарды мыйзамды бузуп багып алдым, деп сөзүн улады Арсар. Бирок менде башкарга жок болчу. Мен мыйзамды керт башымдын жыргалчылыгы үчүн бузган жокмун. Эки бала жетимдер үйүнө түшүп калып, ансыз да кыйрап аткан жашоодо жетимдиктин ачуу дамын татпасын дедим. Анын үстүнө мен досума ант бергем. Балдарын эч кимге кор кылбай, бөлбөй багам деп. Ошол антымды аткарышым керек. Ошондуктан мыйзамды одоно бузбасам да айланып өтүүгө туура келди. А сиз болсо, мыйзамды керт башыңыздын жыргалчылыгы үчүн колжоолуктай колдонуп атасыз. Мыйзам менен мени коркутуп, мени пайдалангыңыз келгенин башка кандайча түшүнсө болот. А сиз сүйүүнү коркутуп үркүтүү менен эмес, чын жүрөгүңдөн жакшылык кылуу менен тапса болоорун ойлодуңуз беле? Деди Арсар үнүн катуулатып. Анан ордунан тура калып, терезе тушка басып кетти. Капарович анын артынан өкүнүчтүү карап, өзүнүн максатына жетпесине эми чындап көзү жетип, кандай кылаарын билбей калды. Болуптур Арсар, мен баарын түшүндүм. Мен жаңылдым. Мен катуу жаңылдым, деди Капарович бир топтон кийин. Баары сен айткандай болсун. Эми баарын мыйзамдуу түрдө чечели. Мен мыйзамды өз кызыкчылыгым үчүн эмес, сени аягандыктан көз жаздым кылгым келген. Сен аны түшүнгөн жоксуң. Сен
балдарың үчүн мыйзамдуу түрдө күрөш эми. Өзүң айтмакчы, сот деле сен балдарды ушунча жыл бакканыңды эске алып, аларды сага берип коёр балким. Эгерде мен аяганыңыз чын болсо, эмнеге менден эч нерсе талап кылбай эле мыйзамды унутуп койгон жоксуз? Эмнеге менин артымдан аңдытып, менин таалуу жеримди таап, ошону мага каршы колдонуп атасыз? Чындыгында сизге баары бир да балдар кимдин балдары экен. Ой, болуп турчу бай болгур. Капарович да кыйкырып жиберди. Өзүнүн дагы да болсо утулуп баратканына куйкасы курушту. Болуп тур, сенки туура, бирок эми баардыгын мыйзам чечсин. Мунуңуз туура кеп. Мен да сизден коркуп, эки ортодо чайналгандан тажадым. Баардыгын мыйзам чечсин. Бирок сиз улуу башыңызды кичик кылып, мени сотко берип, убара болбоңуз. Сиз абройлуу адамсыз. Мага окшогон жөнөкөй аял менен кармашып, беделиңизди түшүрбөңүз. Мен сотко өзүм барам. Ооба, күнөөмдү мойнума алып, өзүм барам, деди Арсар бери бурулуп. Капарович акыркы көзүрүн алдырып иди. Ал оюнда чындап эле сотко берейин десем, коркуп кетеби деп ойлогон. Бул коркмок тургай. Сотко өзүм барам деп, мени жер менен жексен кылды го. Эми кандай кылышым керек? Бул сотко өзү барам дегенден кийин барат. Дүкөндүн акчасын мен алганымды билбейт да. Азыр акчасы жок, эч жака кете албайт. Мен жакшылап ойлонушум керек. Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, Капарович дале болсо Арсарды кантип багындыраарын ойлоду. Арсар, сен сотко өзүң барсаң, өзүң бара бер. Бирок сен мага чыныңды айтчы. Эмнеге башка дүкөн сатып албай, базарга соода кылган чыктыңар? Деп сурады Капарович сөздү чукул буруп. Эмне дейсиз? Дүкөн эмнеге сатып ала албай атасыңар дейм. А сиз чындыкты уккуңуз келеби? Албетте, мага чыныңды эле айт. Анда эмесе угуңуз. Биз дүкөндү сатып, сизден качып, Казакстанга кетип калалы дегенбиз. Бирок ал оюбуз ишке ашпай калды. Биздин дүкөндү сатып алган аял бандиттер менен байланышы бар экен. Так биз кетээрде, бизди тоноп кетишти. Болгон акчанын баарын алдырып идик. Ошондуктан арга жок базарга чыгууга туура келди. Демек сен менден качмак турбайсыңбы? Капарович мыйгынан жылмайды. Ооба, сиз чындыкты айт дедиңиз, мен айттым. Мен сизди акыры балдарыма асылганын койбойт го деп качып кетүүнү ойлогом. Тиги силерди тоноп кеткендерди тааный аласыңарбы? Дүкөндү сатып алган аялдычы? Балким бир жерден көрсөм тааныйттырмын. Бирок аларды издөөнүн эмне кажети бар? Биз аларды тапкан күндө деле алар бизге акчаны кайрып бербейт. Арсар, а сен эмнеге ошондо дароо эле мага келип айткан жоксуң? Сиз кызыксыз. Мен сизден качып кеткен ткамда. Анан кайра сизге барып кантип арызданат элем. Анын үстүнө чынымды айтсам, сиз мен үчүн ошол бандиттерди издээриңизге ишенген жокмун, деди Арсар кер какшык менен. Ошондой де. Демек сен мени душманын катары кабыл алып калган турбайсың, Жок, мен сизди душманымдай деле көргөн жокмун. Бирок сизден качууга аргасыз болдум. Сиз өз кызыкчылыгыңыз үчүн өзүңүз коргогон мыйзамды аттап өтүп атсаңыз, сизге ишениш да кыйын болуп калды. Эми сөздүн кыскасы, сиз чындыкты чып-чыргасын коротпой билесиз. Мени эми жайма коюңуз. Мага сизден эч нерсенин кереги жок. Бандиттерди издөөнүн деле кереги жок. Мейли, ошолорго буйрсун ошол акча, деди Арсар сөздү бүтүргүсү келип. Бул бандиттерди кармоого жардамдашса, дагы өзүнө бир нерсе талап кылат деп коркту Арсар. Деги эле бизди жайыбызга койсо болду эле. Болуп тур Арсар, мен сенин жайыңа коем. Эгерде менден жардам алгың келбесе, райондук отделениеге барып деле арыз жазсаң болмок.
ошончо акчаны кечип салып келеси болсуңбу? Балким кайра табылып калат эле. Ал силердин канча жылдык эмгегиңер? Капарович өзүнөн шек алдыргысы келбей кара күчкө бакылдап койду. Кудайдын жазганын көрөрбүз. Алар ошол акча менен канча жыргаар экенин да көрө жатарбыз. Эгерде Кудай бар дегени чын болсо, эртеби кечпи алар өз жазасын алат. Сиз айткандай, ал биздин көптөгөн жылдар иштеген таманакы, маңдай терибиз болчу. Бирөөнүн убалы, бирөөнү кантип уктатсын. Башыбыздан садага ошол акча. Эми аны издебейбиз, деди Арсар. Капаровичтин тамагы буулуп, аны бирөө муунтуп аткандай кыйналып чыкты. Арсардын сөзү куйкасын куруштуруп, өзөгүн өрттөп кетти. Мунун айтып турганын карачы. Ошончо акчадан оңой эле баш тартпак тургай садага кылып атат го. Мунун садагасын мен алышым керек ошондо. Бөгөлгөн тамагынан бир да сөз чыга албай, далайга унчукпай калды Капарович. Болуптур Арсар. Издегиңер келбесе издебей эле койгула. Сен мындай өжөрлүгүң менен өзүңө дайыма маселе жаратат экенсиң. Эркек болгонуңда сени менен душман болгондун шору катмак. Же өзүң жок болмоксуң не бак эле, деди Капарович муңканып. Бизди шаарга жеткирип коюңуз эми, деди Арсар сөздү токтоткусу келип. Болуптур анда. Сөзүңө туруп сотко өзүң бар. Таалайыңа жазганды көрөрсүң. Бирок кийин бир кезде өкүнүп калбасаң болду, Арсар, деди Капарович ордунан туруп. Анын ызасы кайнап, Арсарды багындырмак тургай өзү тебелендиде калганына чыканагын тиштегиси келди. Эми өзүңдөн көр. Жакшылыкты түшүнгөн жоксуң, жамандыкты күтө бер, деп ичинен ызырынып, Арсарды жылаандыкындай муздак көздөрү менен карады. Анын көз карашынан Арсардын дене ою дүркүрөп, жүрөгү катуу бир булкунуп, байкоостон алоолонгон кызыл чокту басып алгандай болду. Бирок Капаровичтин көз карашына туруштук берип, көтөрүп турган асманың болсо таштай бер, эми артка кайтууга кеч болуп калды, дегиси келгенин билдирип, андан көзүн ала качкан жок. Соня тыштан кирип, эч нерсеге түшүнбөй туруп калды. Шаарга жеткиче эч кимиси унчукпай, ар ким өз ойлорун терметип баратышты. Кайсы жерге таштайын силерди? Деп сурады Капарович шаарды аралай баштаганда. Арсар чочуп кетти. Жанагы базардын жанына эле таштаңыз, деди Соня шашылып. Базардын жанына аларды таштап коюп, суз коштошуп, машинаны чукул буруп айдап кетти Капарович. Соня менен Арсар бири-бирин тиктеп туруп калышты. Жүрөм үйгө. Арсар үшкүрүп алып алдыга басты. Арсар, эмне болуп кетти? Айтчы, деп сурады Соня чыдамы кетип. Соня, согуш башталганы калды. Мен согуш жарыяладым. Болду, жетишет. Кайсы убакка чейин буга күнкөр болобуз. Эми бирибиз өлүп, бирибиз калабыз, деди Арсар токтой калып. Арсардын көзүндөгү чагылганды көрүп, Соня бул сөздүн тамаша эмес экенин түшүнүп, ичиркенип алды. Капарович кабинетине келип, машинанын ачкычын күү менен стол үстүнө ыргытты. Анан креслосуна отуруп, галстугун бошотуп, муунтуп бараткан ызасына чыдабай, колдору менен башын мыкчыды. Эми мен сага көрсөтөм, Арсар, жашоонун кызыгын. Мени эч ким, эч качан мынча мазактаган эмес. Мени тебелеп салыш оңой эле деп ойлоп атасыңбы? Сени тирүүлөй тозоктун отуна түшүрөм. Акыры алдыма чөгүлөп келгидей кылам, деп ойлоп, муштуму менен столду бир чапты. Анан телефонду алып, тыңчысын чакырды. Сен эртеңден баштап кайра Жайнакабаны аңдыйсың. Бирок өзүң эле. Ал кайда барат, качан барат, ким менен барат, дароо кабарлайсың, деди аны менен учурашпай туруп. Тыңчы иш чатак болуп атканын түшүндү. Жарайт,
бардығын орындатам, деди да чыгып кетти. Арсар сотко өзүм барам деди. Ошонсу жакшы болду. Ал кайсы сотко бараарын мен билишим керек. Болуптур эмесе. Өзүң кааладың согушту, болот сага согуш. Мени теңине албаган кандай болоорун түшүнөсүң. Капарович өзүн колго алып, үстү башын оңдонуп, жумушуна киришти. Жумуш убактысы бүтөөрүнө аз калса да, бүгүн кечке иштөөнү чечти. Жаңы кызматка көтөрүлүш үчүн аракет кылып, кимдин ким экенин жакшылап изилдеш керек. Капыстан телефон чырылдады. Алло, угуп атам. Саламатсыңбы, Садыр? Салмактуу коңур үндү укканда Капаровичтин өңү өзгөрө түштү. Саламатсызбы? Өзүңүз жакшы турасызбы? А мен сизди тааныбай эле, бай болосуз го. Рахмат, менде баары жакшы. Өзүң даярсыңбы? Баары даярбы? Даяр? Албетте даяр. Эмесе, менде да баары даяр. Түшүндүң го дейм, болуп туранда. Эртең келишиң керек. Бардыгы сүйлөшкөндөй болсун. Сөзсүз, кабатыр болбоңуз. Мейли анда, жакшы. Жакшы туруңуз. Капарович сөзүн айтып бүтө электе тигиниси телефонду коюп салды. Кандай жакшы кабар. Капаровичтин маанайы көтөрүлүп, эмелеки жаман ойлору бороон сапыргандай жоголуп, эки колун төбөсүнө алып ырахаттанып отуруп калды. Бир катынга жетем деп, мен бир кемпай болуп калдым окшойт. Мен эмнеге ага ушунча жармаштым? Эми мен жаңы орунга отурсам, таш талканыңды чыгарам, Арсар. Мен сени тебелеп, бутумду сүртүп, анан кереги жок оокаттай ыргытып жиберем. Көр деле муну. Адамча кылган мамилени түшүнгүсү жок. Эмесе айбанча кылам, деп ойлоп, тиштерин кычыратып, бет алдын тешетиктеп калды. Алмаз Москвадан келери менен Пашага тапшырма берди. Кудайбердиев Жамшит аттуу кишинин баскан изине сары чөп салыш керек, деди Алмаз. Жарайт, сүрөтү, дареги барбы? Сүрөтү бар, бирок дареги жок. Анын өзгөчө белгиси оң колунун үстүндө бадырайган лилия гүлү чегилген. Ал ат тезегин кургатпай Туркияга каттап турат экен. Менимче аэропорттон баштаганың туура болот го дейм. Андай болсо ошол жактан башташ керек. Дагы тапшырма барбы? Болду, Паша. Азырынча сен ушун менен алектен. Бирок канчалык тез маалымат чогултсаң, ошончо жакшы болот эле. Каражат жагынан камсыз бол. Канча керек болсо, ошончо ал. Аэропорттон маалыматты арзанга сатпаса керек. Баса, Адилдин абалы кандай? Адилдин абалы абдан жакшы. Бирок анын басып кетээрине көздөрү жетпей тат докторлордун. Ал абдан терең депрессияга түшүп кеткен экен. Азыр болсо депрессиядан толук чыкты. Ал түгүл жумуштап, иштешим керек деп атат дейт го. Жакшы анда, абдан жакшы болгон экен. Эгерде ал жумуш издей баштаса, демек жашагысы келет. Биз ага жумуш таап беришибиз керек го дейм. Ооба, мен да ошентип ойлоп аткам, деди Паша. Аны бир аздан кийин ойлонуштуралы. Азыр болсо Кудайбердиевдин кайда барып эмне кылганын, керек болсо Туркияга чейин барып билиш керек. Бирок абдан этият бол, Паша. Ал түрмөдөн качкан кылмышкер. Тыржыйган арык неме. Бирок кароосу карышкырдыкынан кем эмес. Жанында дайыма курал алып жүрүшү толук мүмкүн. Мен түшүндүм, Аскар. Биз чөнтөк телефон алышыбыз керек го дейм. Чөнтөк телефонбу? Алмаз Пашаны ойлуу карады. Ооба, чын эле ошентиш керек го. Мен менеджерге тапшырма берейин. Сага бирди, мага бирди алалы. Мен Москвадан көрдүм, абдан ыңгайлуу оокат экен. Бизде деле элдин алды колдоно баштаптыр го. Мага да кээ бир маалыматтарды жеткирүүгө оңой болот эле. Макул, мен бүгүн таң калбай алдырам телефондорду. Сен эртең келип алып кетсең болот, деди Алмаз. Иштин акырындык менен алдыга жыла баштаганына кубанып, көңүлү көтөрүлүп калды.
Паша кеткен соң оюна Садыр Капарович түштү. Муну менен жакшы алака түзгөнгө аракет кылыш керек. Кийин да жардам керек болуп калышы мүмкүн. Демек, аны конокко чакырыш керек. Үйүмө деги чакыра албайм. Жакшы ресторанга чакырыш керек. Бирок эмне себеп менен чакырам? Андай адамдарга себептин деле кереги жок. Жөн эле сыйлап коеюн дедим десем да болот. Бекер ичип жегенге маш болуп бүткөн неме болуш керек. Ага бир шылтоо менен барып, анан ага ыңгайлуу убакта аны конокко чакырыш керек. Албетте, Егор Иванович айткандай, аны менен абдан этият болуш керек. Тизгинди кыскараак кармап, андан алыстап да кетпей, өтө эле болгон сырды айтып салбай абайлаш керек. Алмаз ушул оюна бекиди. Анан төрдөгү диванга отуруп, тээ алыста калган балалыгын эске салып, ой терметти. Кызык, мен тоо коюнунда эч ким менен ишим болбой, жалгыз эле жашай бергим келчү эле. Бирок тагдыр мени жайма койгон жок. Мен жашоонун ушундай ар түркүн экенин ойлоп турмун да. Көрсө, жашоодо мен билбеген далай шумдук бар тура. Капаровичке окшогон адамдар болоорун, тоодон эч жака кетпей жашасам билет белем. Албетте билет элем. Бизде деле мындайлар бар эле го. Тиги Шыпшайдар фермачы, эзели тойынбаган, малын туягын санаган Жумакадырчы. Тойго барганда чоңураак кустукан албай калса чыр чыгарган Сапарбекчи. Демек, бардык жерде эле алдым жуттумдар бар экен го. Болгону алардын айырмасы деңгээлинде экен го. Ал жактагылардын алкымы чөйрөсүнө жараша кичирээк. Бул жактагылардыкы ажыдаардыкындай араан болот экен. Эми мен ушул ажыдаарлар менен табакташ болуп, чогуу бир дасторконго отурганга мажбур болуп атам. Мунун баары тоолорума кайтыш үчүн кылган амалым. Мен ошондо тоолорума качан кайтам? Бул оюн эми канчага созулат? Алмаз бир үшкүрүп алып ордунан турду. Эми мен артка кайта албагандан кийин алдыда боло турган нерселерди жакшылап ойлонуштурайын деди да иш столуна келип отурду. Сыган тоого келгени тыным албай, кокту колотту, карагай черди аралап, түркүн дары чөптөрдү чогултуп, жаны тынбай калды. Ушул жерге келгенине эч өкүнгөн жок. Ички сезимим мени алдаган эмескен. Эми ушул жерде түбөлүккө калсам деле арманым жок, деп ойлоду. Чөптөрдөн жасалган дарыны ичкенден бери Алмаздын атасы да оңолуп калды. Көкүрөгүндөгү кышылдагы жоголуп, көздөрүнө жан киргендей. Аны кайра тоого алып келишкен. Тоонун таза абасы да анын дартына шыпаа болуп аткандай. Калдар аке да калдаңдап, Алмаздын атасынын оңолуп атканына сүйүнүп, Сыган менен кеңешип оокат кылышат. Мен сизге бир нерсе айтайын деп жүрөм, деди бир күнү Сыган. Эмне жөнүндө айтайын дейсиң? Айта бер, айтчу кебиңди. Дөңгөчтө узанып отурган Калдар аке башын көтөрүп Сыганды карады. Бул жерде мен, сиз, Кубан, анан Алмаздын атасы болуп жашап атабыз. Тегеректе ат басым жерде кошуна деле жок экен. Алмаз жөнүндөгү чындыкты үчөөбүз билебиз, бир гана Кубан билбейт. Алмаз тоолорду, мал жанды сагынып араң жүргөндүр. Эгерде биз аны тоого келип, 1-2 күн эс алып кеттесек кандай болот? Менин оюнча, Кубан деле чыныгы жигит бул сырды бирөөнө ача койбос. Калдар аке колундагы жүгөндү дөңгөчкө коюп, Сыганды таңыркай карап калды. Ушундай оюң барбы, Василий? Ооба, ушундай оюм бар. Ал азыр кыйын абалда турат. Анын күрөшү оңой күрөш эмес. Эгерде ал 1-2 күнгө болсо да тоолоруна жүрүп кетсе, ага дем күч болот го деп ойлойм. Анын суу иче турган тамыры ушул тоолорго.
Бул оюң жакшы экен, Вася. Калдар аке сыгандын оюна толугу менен кошулду. Бирок бул опурталдуу болуп калбайбы? Кимдир бирөө кайып каскагынан көрүп калса, анын ишинин баары чаташып калышы мүмкүн. Ал бизге турист катары эле келсин. Аны көрүп калган күндө да эч ким деле тааный койбос. Анын үстүнө элдин баары аны каза болгон деп билишет да, туурабы? А бирок Алмаз үчүн бул тоолор жакшы кызмат кылмак. Кыйын кезеңде турганда адамга туулган жеринен артык эч нерсе дем бере албайт. Кубанга да чындыкты айтаар мезгил келди го дейм. Ал Алмаз жөнүндө сөз болгондо кандай кыйналып жүргөнүн көрүп атам. Ал досун сагынып жүрөт, бирок амал жок, деди Сыган муканып. Калдар аке ойлонуп калды. Мунун жүйөлүү кеп экен, Вася. Бирок дагы жакшылап ойлонуп бышыралы бул сөздү. Алмаз ушул тоолоруна келбей салса дегенде мен деле эки көзүм төрт. Сен туура айтасың, ага ушул жер демине дем кошот эле. Калдар аке эгин кармап, ушул ойду азыр эле бышыргысы келгендей кайрадан ойлонуп калды. Арсар күнөөсүн мойнуна алып сотко арыз жазаардан мурда балдарды каттатканга жардам берген врачтын үйүнө барды. Ага болгон шартты айтып, эми кандай кылаарын кеңешкиси келди. Жашоонун түйшүгү менен жүрүп, аны менен катташпай калганы 3 жылдан ашып кетиптир. Эшиктин коңгуроосун басканда эле жүрөгү алдан эни сезди. Сизге ким керек? Деди бирөө эшикти ачпай туруп. Мага Гүлмайрам эже керек эле. Эмне? А сен кимсиң өзү? Мен анын эски таанышы болом. Атым Арсар. А сен аны менен канчадан бери көрүшө эле келең? Билбейм, 3 жылдай болду го. Анда сен билбей турбайсыңбы? Ал эжең 2 жыл мурун каза болуп калган. Бул үйдү күйөөсү бизге сатып өз айылына кетип калган, деди каркылдаган аялдын үнү. Кандай дейсиз? Гүлмайрам эже каза болуп калды беле? Арсар уккан кулагына ишенбей кайра сурады. Жүрөгү ушуну сезген тура. Эшик артындагы аял жооп бергиси келбей, бутун талпылдатып ары басып кетип калды. Арсар дендароо болуп, тулку бою титиреп, тепкичке отуруп калды. Байкуш эже каза болуп калган тура. Чын элеби? Укканына ичи туз куйгандай ачышып, көздөрүнүн жашы кылгырды. Мага кылган жакшылыгын актаган жокмун. Актамак тургай, аны жоопко тарттырайын деп келбедим беле. Ого койгун-ой, ушундай текеберлигим качан калат деги. Тайжым чын эле айтыптыр кургур. Ушунумдун айынан далай азап чегем го. Тиги желмогуздун айтканына көнүп, аны билгенимдей калчап жашай бербей эмне болдум? Ой келес о жаным. Арсар өзүнө өзүнүн жини келип, бетин басып боздоп жиберди. Капыстан эшик шарак деп ачылып. Ай, эмне оздоп отурасың? Анча жакының болсо бат-баттан кабар алып турбайт белең. Эми болоору болгондон кийин боздогондон эмне пайда? Андан көрө арбагына багыштап Куран окутуп кой, деди жанагы үн. Арсар токтоп калды. Бурулуп караса, босогодо 70-терге барып калган кемпир туруптур. Апа, мен эмне? Атайын келбей койду дейсизби? Жөн эле менин убактым болгон жок, деди Арсар улутунуп. Убактың болбосо эмне кыл дейсиң? Баарыңар эле ошентип убакыт жок дейсиңер. А качан бир нерсе керек болгондо убакыт таба каласыңар. Сен ага зарыл жумушуң болгон үчүн келдиң да, туурабы? Ооба, аныңыз туура. Бирок мен анын каза болуп калганын билген эмесмин да. Келбесең кайдан билет элең? Эми олору болду. Анын кайтыш болгону качан? Ыйдан пайда чыкпайт. Бар, андан көрө үйүңө барып 6 токош жасап Куран окутуп кой. Бул жерде боздоп отурбай элдин тынчын алып, деди да кемпир эшикти кайра жаап алды. Жашоодон далайды көрүп, өз босогосунда ажал сагаалап турган кемпирди
бирөөнүн өлүмү түк кейитпегендей. Айтса айтпаса төгүнбү, байкуш эжеге тирүү кезинде баттан келип абалын сурап турганга кудуретим жеткен жок. Эми эч болбосо арбагына Куран окутайын деди да, арсар тепкичтен туруп, ылдый көздөй илкий басты. Балким, ал эженин ушул күндү көрбөй калганы жакшы болду. Мага кылган жакшылыгы үчүн мен аны жашы өтүп калган кезде түрмөгө отургузсам кандай абалда болот эле? О, мен көрсө, кадимки эле акмак турбаймынбы? Жакшылыкка жамандык менен жооп берип, бирөөнүн убалына калгыча тиги желмогуздун тебелендесинде калсам болмок. Анын эмнесине анча ардандым. Мага окшогон канчалаган аялдар көңүлү жок болсо деле, жашоосун суу кечириш үчүн ошондой иштерге барышат. Менин алардан эмнем артык эле? Арсар буулуккан көз жашын тыя албай, ойлор менен алпурушуп баратып, жолдун аркы четинде аны баятан аңдып машинада отурган адамды байкаган жок.